Чоң саякатка кош келиңиздер. Барыңыздарга чоң салам. Урматтуу достор, биз сиздер менен Кыргызстан тууралуу көбүрөөк нерсени билебиз. Кыргызстандын ар бир облусу тууралуу өзгөчөлүктөрү менен таанышабыз. Ал үчүн бизге Кыргызстанды кыдырабыз аттуу китеп жардам берет. Эркинай жана Бекжан бул китептин башкы каармандары. Алар ата-энелер менен бир жыл ичинде 7 облусту кыдырып чыгышты. Мына 7 облус жана ошондой эле биздин борбор шаарыбыз Бишкек тууралуу, биздин Кыргызстандын жылдыздары сиздерге айтып беришет. Андыктан бардык чыгарылыштарды күтүп көрүңүздөр, калтырбаңыздар. Эркинай, Бекжан, биз бир жылдын ичинде Кыргызстанды кыдырабыз. Кыргызстанда 7 дубан бар. Ошолордун ар бирине барабыз. Ооба балдарым, мындай кылалы деп жатабыз. Алгач биз өлкөбүздүн түштүгүндө жайгашкан 3 дубанды кыдыралы. А дегенде Баткенге барабыз. Анан Ошко, ал жерден Жалал Абадка барабыз. Күзгү эс алуу учурунда биз Ысык көлгө барабыз. Ой, жыргал сууга түшөбүз. Эгерде күн жылуу болсо, сууга түшөбүз. Аба ырайы суук болсо, суу муздап калат. Анда түшө албай калабыз. Бирок биз Ысык көлдү айланабыз. Ал эми кыштын кыраан шилдесинде, кышкы эс алуу маалында биз Нарынга барабыз. Ичики тоң калбайбызбы? Жок, жылуу кийинебиз да. Ал эми жазгы эс алуу күндөрү Таласка жана Чүйгө барабыз. Ура! Биз Кыргызстанды кыдырабыз. Ура! Саякатыбыз качан башталат деп чыдамсыздык менен күтүп жаттык. Бир туруп картаны карап, бир туруп календарды карап, барчу жерлерибизди элестетип алып, өзүнчө эле жыргап жаттык. Ошентип отуруп саякатка чыкчу күнүбүз да келди. Колубузга Бишкек Баткен рейсиндеги авиабилеттер тийди. Ар бирибиз өзүбүздүн кийим-кечектерибизди чогултуп жаттык. Меники 3 сумка болуп кетти. Апам менен атам жакшылап ойлонуп, эң керектүүлөрдү гана алыш керек экендигин айтты. Акыры бир гана рюкзак болду. Атам жаныма келип, кызым, сен бир нерсени унутуп калдың окшойт. Жок атаке, бардыгын эле алдым. Азыр, кое турчу. Мен алып келем. Тарелка, кружка, кашык. Ата, эмне кылам муну ашыкча жүк кылып? Азыр жердин баарында эле бир жолу колдонуучу пластик идиштерди толтура эле сатат го. Эркинай, анын туура. Сатат дечи, бирок биз апаң экөөбүз пластмасса идиштерин колдонбогонго аракет кылабыз. Эмне үчүн? Анткени пластмасса планетабызга чоң зыян алып келет. Кандайчы? Мына уксаң, биз көптөгөн ар кандай нерселерди колдонобуз. Алар кереги жок болуп таштандыга айлангандан кийин биз аларды ыргытып салабыз. Ошондойбу? Ооба. Анан биз аларды ыргытканда алар кайда барат? Таштанды болуп топтолуп, анан таштандылардын тоодой үймөктөрүнө ыргытылат. Туура, ал эми ошол ыргытылган таштандылар кайрадан жаратылыштын бир бөлүгүнө айланыш үчүн аябагандай көп убакыт керек. Мен бир жолу суу ичип ыргытып салган стакан жерге эң чоң зыян алып келерин билбептирмин. Ооба Эркинай, ошондуктан жууп, анан кайра колдонуп турсак туура болот го дейм. Кандай дейсиң? Ооба ата. Мен бул жөнүндө бардык досторума, анан дагы ийниме айтып берем. Айтып бер, кызым. Бул чынында эле бөлүшө турган маалымат. Баса, ар бир чыгарылышта биздин жылдыздар 10 мыкты көрүүчүбүзгө китеп тапшырат. Ал конкурска катышуу үчүн сиздердин аймактын кызыктуу кооз жерин сүрөткө тартып, белгилүү бир хэштег менен чыгарып айтып бериңиздер. Ийгилик, андыктан Кыргызстанды кызыктуу жана белектер менен кыдырабыз. Менин жүгүм даяр болду. Эми жолго чыкканга даярбыз. Кызыктын баары алдыда. Баткенге учак менен учабыз.